Чолпон Ата шаарында жайгашкан Акылман президенттик лицейинин тарыхындагы алгачкы акыркы коңгуроо салтанаты бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров президенттик лицейде өткөн Акылман билим дүйнөсүндө аттуу иш-чарага катышты. Лицейге келгенден кийин мамлекет башчысы мектеп окуучуларынын жол бойлото коюлган сүрөттөрү менен таанышып, алар жасаган кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүн көрүп, андан соң аталган лицейдин акыркы коңгуроо салтанатында сөз сүйлөдү. Өзүңүздөр билгендей, бул лицейге жалпы республика боюнча эң мыкты, эң зээндүү делген 72 окуучу тандалып алынып, жогоруда айткан улуу сапарыбызга аттанганбыз. Биздин максат балдарды эл аралык тажрыйбадан өткөн жаңы окуу программаларынын негизинде окутуу менен аты дүйнө жүзүнө белгилүү Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд, Сорбонна сындуу окуу жайларына багыттоо болуп саналат. Бул жерде дагы бир өзгөчө баса белгилеп кетчү жагдай, лицейдин эмгек жамааты дагы өтө дыкаттык менен тандалып, башкача айтканда өлкө боюнча эң мыкты жана тажрыйбалуу мугалимдер иргелип алынганын баса белгилеп айта кетейин. Аларга окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатуу менен бирге руханий адеп акылактык маданий баалуулуктарын арттыруу, ата салты жана баба наркына ылайык таалим тарбия берүү милдети жүктөлгөн. Буюрса, тажрыйбасы мол, педагогикалык чеберчилиги арткан мугалимдерибиздин көмөгү менен лицейдин окуучулары мекенчилдик сезими көкүрөгүнө толгон тарбия алып, мыкты билим базасын топтоп, дүйнөлүк окуу жайлардан орун табат деген үмүттө. Чам өнүгүп аткан технология менен илимден артта калбай, билимиңерди жаңыртып, толуктап, өстүрүп турууга аракеттенгиле. Эч качан мен билбейм, колумдан келбейт дебегиле, мен муну үйрөнөм, өздөштүрүп кетем деп ар нерсеге билгил болгула. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров президенттик лицейдин камкорчулар кеңешинин биринчи жыйынын өткөрүп, лицейдин негизги жетишкендиктери, окуу программаларынын өзгөчөлүгү тууралуу жакындан таанышып, лицейдин директору Эмиль Рыскуловдун маалыматын укту. Быйыл 72 окуучу менен баштаган элек, 72 окуучу толугу менен аяктап, эң жакшы жетишкендиктерге, көрсөткүчтөргө ээ болдук. 8 айдын ичинде, 9 айдын ичинде, 1 жылдын ичинде 10го жакын ар түрлүү олимпиадалар, проект олимпиадалар, предметтик олимпиадаларга катышып, бир топ жетишкендиктерди көргөзө алышты. Быйыл дагы 9дарга 48 баланы кабыл алып атабыз. Жалпы 2024-25 окуу жылында 192 бала менен улантмакчыбыз. Балдардын биринчи келгенде билим сапаты кичине төмөндөгүн көргөздү. Мисалы азыр мен орточо айтсам 26-28-30%ке чейин жетти. Мисалы ошол эле математика, дагы башка предметтерден учурда абдан чоң өзгөрүүлөр бар. Абдан ар бир чейрек сайын 40%, 50%, 60%, акыркысы 70-80%га чейин көтөрүлгөн билим сапаттары болду. Балдардын өзгөрүүсү кадимкидей мынакей сырттан, айрыкча биз эмес, сырттан келген меймандар болсун, коноктор болсун, көргөн сайын балдардын өзгөргөнүн байкаганын айтышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров иш сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы имаратын ачты. Реабилитациялык борбордун жаңы имараты 100 орунга ылайыкталган. Бардык шарттарды түзүп бергенбиз, көрдүңөр мына. Дагы да түзөбүз. Мугалимдерге кичине жатаканасы туура эмес салынып калган экен, башка жатакана квартира салып берип атабыз. Үй, кадимкидей үй. 2-3 комнат кылып, үй бүлөсү менен келип, башка эч нерсеге көңүл бурбай, только балдардын окуусуна көңүл бургудай кылып шарттарды түзүп берип атабыз. Республикалык балдар санаториясы 2005 жылдан тарта Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору болуп кайра түзүлгөн. Борбор 100 орунга ылайыкташып, 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою иштейт. Бул жерде кургагучуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкө төпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөт. Биздин борбордо ошо кургагучук менен ооруган балдар дарыланып, реабилитациядан өтөт. Ошо кургагучуктун жугуштуу эмес формасы менен. Балдардын баары биринчи Бишкекте улуттук фтизиатрия борборунан барып дарыланышат 2-3 ай, андан кийин бизге жиберилет. Бизден поддерживающий фаза деп коет, дальнейшее лечениясын өтүп, реабилитация өтүп, анан бизден дарыланып кетишет. Андан сырткарыда бизде бронхолегочный отделение бар, аякта ошо өнөкө төпкө оорулар менен ооруган балдар, бронхиальный астманы, частынан көп ооруган балдар келип, реабилитациядан өтүп турушат.
Мамлекет башчысы борбордун ишмердүүлүгү, ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, дарылоо бөлмөлөрүн, окуу кабинеттерин, актовый залды көрүп чыкты. Ошондой эле ал борбордун жааматы менен баарлашып, алар президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиришти. Айсель Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.